Салам достор, мен азыр сиздерди бүгүнкүгө алынган жаңылыктар менен тааныштырам. Жогорку окуу жайларга онлайн кабыл алуу башталды. Бүгүн 20-июлда Кыргызстандын жогорку окуу жайларына онлайн кабыл алуу башталды. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Абитуриенттер Билим берүү жана Илим министрлиги иштеп чыккан атайын сайтка кирип, каалаган жождоруна жана каалаган адистигине онлайн режимде арыз тапшыра алышат. Стационарлардагы бейтаптардын саны азайды. Бишкектеги күндүзгү жана түнкү стационарлар күчөтүлгөн режимде ишин улантып жатышат. Бул тууралуу бүгүн 20-июлда мэриянын басма сөз кызматы билдирди. Анын айтымында, ооруканага келгендердин саны күн сайын азайып баратат. Эгерде бир жума мурун күндүзгү стационарлар күнүнө дээрлик 5000 адамды кабыл алса, кечээ 19-июлда 3489 адам дарыгердин консультацияларын алышкан. 16 адам ооруканага жаткырылды. Коронавирустун эң алгачкы белгилери табылды. Испан илимпоздору коронавирустун жаңы симптомун табышты. Адистер көзөмөлүндөгү бейтаптардын 29%-нан ооз көңдөйүндөгү энантема былжыр челине бүдүр-бүдүр болуп кызарып чыккан жаралар байкалган. Жалпысынан изилдөөгө 40 жаштан 69 жашка чейинки 21 бейтап катышкан. Айтылуу ооз көңдөйүндөгү жаралар COVID-19 башка белгилеринен 2 күн мурун пайда болгон. Окумуштуулар симптомдун бардык пациенттер арасында канчалык кеңири жайылгандыгын азырынча айта албайт. Маалымат Кактус медиа сайтынан алынды.